Sasını getirmeyi, yüzünü getirmeyip sasını alıp kalmayı. Ketiniş gerek de. Кыргыз Республикасынын эл артисти, Кыргыз элинин супер куудулу аталган белгилүү куудул көптөгөн обондордун автору, таланттуу киноактер Күмөндөр Абулов Түркияда. Анталия шаарынан башталган турне Анкара шаарында уланып, Истанбул шаарына да сапар алмакчы. Анын куйкум сөздөрүн, боорду эзген сатираларын сагынган Түркияда жашап, иштеп жүргөн мекендештер келишип, өнөрүнө күбө болушту. Күнү концерт кызуу жүрүп жаткан учуру азыркы учурда Анкарада элибиз чындыгында Күмөндөр аганын куйкум сөздөрүнө, чыныгы сатираларына, чыныгы кыргыз жыттанган концертке суусап калыптыр. Элибиздин кабыл алуусу абдан жакшы, ушунчалык кызуу кабыл алып, кызуу куттуктап, залда кол түркүрөгөн кол чабуулар менен коштоп, азыркы учурда концерт абдан жакшы жүрүп жаткан учуру. Бардыгыбыз билгендей, Абуловдор үй бүлөсү менен таланттуу инсандар. Күмөндөр Абулов Кыргызстандан өзүнүн өнөрлүү бир туугандар менен келип, чоң программадагы концертин тартуулады. Анда өзүнүн обонуна жазылган ырларын бир туугандары Канат Абулов жана Тилеккүл Абулова аткарышып, жагымдуу үндөрү менен көрүүчүлөрдүн көңүлүн өздөрүнө бурду. Түркиядагы турнебиз ушундай баягы бир чети ушу жердештер менен жолугуу, экинчи чети ушу биздин концертти Күмөндөрдүн күлкүсүн сагынгандар үчүн биз ошо программаны ошого ылайыктап келдик. Кече күнү биз Анталияда болдук, элдер абдан көп болду. Ал эми өзүнүн мыскылдары менен тамашаларын залда отургандар сүрөп отурушту. Күлкү ден соолуктун мүлкү болгондой эле келгендер жүздөрүнө жылмаюу болуп, дем алыш күнүн жагымдуу маанайда өткөрүштү. Концертке Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Кубанычбек Өмүралиев жана бүтүндөй элчилик жамааты катышты. Жакшы жүргөнүн башы деп ойлойм. Анан ушулар улана берет деп дагы ишенсек болот да. Мына өзүбүздүн эл артисибиз дагы мындан ары дагы ээрчитип, анан бир эле Анкара, Стамбул, Анталия дебей дагы башка дагы азыр биздин Түркиянын 81 провинциясында болбосо да бир жарымдан көбүндө биздин элдер көп. Белгилүү инсандын кадырын билгендиктен концертти өткөрүүгө колдоо көрсөткөндөр көп болду. Анталия, Анкара, Истанбул шаарындагы кыргыз коомдору, андан тышкары ал шаарларда жашап иштеп жүргөн кыргыздар түп көтөрө колунан келген жардамдарын көрсөтүштү. Залда отурганда аябай кубанып, аябай күлүп, ушундай бир аябай жакшы кабыл алды. Көчөгүндө Анталияда киши да жакшы келип берди. Жалгыз эле кыргыз мекендештери эмес, түрк боордошторубуз дагы келди. Жогорку деңгээлде өттү деп мен айта алам. Мындан тышкары концерттин катышуучулары Кыргызстандын Түркиядагы элчилиги тарабынан Анкарада өтүп жаткан маданият күндөрүнө жолдомо алышты. Ал иш-чарада да өздөрүнүн өнөрлөрүн түрк элине тартууламакчы. Клара Кудайбергенова, Мерве Эрту, Түркия, Анкара шаары.